Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз макарондон өтө даамдуу тамак жасайбыз. Же макарон плов десек да болот. Бизге керек болуучу азыктар ушулар. Видеонун астына жазып калтырам. Сковородкабызга 100 мл өсүмдүк майын куюп, кызыгандан кийин 400 грамм этибизди салып кызарганча кууруйбуз. Андан кийин пияз салабыз, пиязды да кызартып кууруйбуз. Сабиз, картошка, болгарский перец баарыны жакшылап кууруп, туз, 1 чай кашыктан паприка, зире, кара мурч, 1 аш кашык томат салып, баарын жакшылап аралаштырып кууруйбуз. 300 грамм макаронду да кошуп, бир аз кууруйбуз. $600 мл кайнаган сууду куябыз. Кайнаган суу куйса, макарон формасын жоготпойт. Бир кайнап чыккыча жогору температурада кайнатабыз. Андан кийин үстүнү жаап, төмөнкү температурада бышырабыз. 20-25 минутта бышырып алабыз. Мына биздин даамдуу болгон макарон тамагыбыз бышты. Биз обедке даярдадык эле. Сиздер да келип даам татып кетиңиздер. Урматтуу көрөрмандар, биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.